Саламатсыздарбы? Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Бул видеодо биз жалпы баяндаманы карап чыгып, профайлды толтурабыз. Системада иштөө үчүн сиз билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын адиси катары жана билим берүү уюмунун кызматкери катары өзүңүз жөнүндө маалыматты киргизишиңиз керек. Профайл баскычын басыңыз. Киргизилген маалыматтар өтмөктөрдө көрүнөт. Баяндама, аккаунт, демография, документтер, жарандыгы, байланыштар, тилдер, тиркеп коюу, комментарийлер жана тарыхы. Бул модулда оңдоо жана кошуу баскычтары жок. Андыктан билим берүү уюмдары модулун тандоо керек. Кароо баскычын басыңыз. Андан кийин персоналды тандаңыз. Издөө талаасына өзүңүздүн атыңызды жазып, издөө баскычын басыңыз. Анда билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын адисинин кызмат ордун тандашыңыз керек. Сиз жалпы бөлүмүн көрө аласыз. Бул жерде сиз жаңы маалыматтарды киргизип, же барларын оңдой аласыз. Маалыматтарды өзгөртүү, кошуу же жаңыртуу үчүн оңдоо баскычын басыңыз. Жаңы ачылган баракчада боз түстөгү тилкелер башка бөлүмдөрдө толтурулат. Башкача айтканда, бул бөлүмдө бул талааларды оңдой албайсыз. Мисалы, байланыштар кошумча барагына киргизсеңиз болот. Кошуу баскычын басыңыз. Керектүү байланыш маалыматын киргизиңиз. Типин, сүрөттөө, маанисин, приоритетин тандаңыз жана сактоо баскычын басыңыз. Жазуу ийгиликти кошулду. Көрүү баскычын басып, бардык маалыматтарды көрө аласыз. Редакциялоо баскычынын жардамы менен маалыматтарды өзгөртө аласыз. Өчүрүү баскычы менен керектүү эмес маалыматтарды өчүрүп салсаңыз болот. Бул сыяктуу бул бөлүмдөгү бардык өтмөктөрдөгү маалыматтарды кошо аласыз. Көңүл бургандыгыңыз үчүн рахмат, саламатта болуңуз.